класста бирге окудук. Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук. Коңгуроо шыңгырады, убакыт зымырады. Эй достор, өттү күндөр, балалык кез артта калды. Классташ кыздар балдар, кайдадыр алыстарга учасыңар. Классташ кыздар балдар, хош болду кече келе балапандар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ар жолуңар. Классташ кыздар балдар, унутпа уяңарды учкан коштар. Классташ кыздар балдар, каалаймын ачылса экен ар жолуңар. Классташ кыздар балдар, классташ кыздар балдар. Я больше не сяду за парту свою, я младшим ребятам ее отдаю. Последний школьный звонок прозвенел, наверное, что-то сказать он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я пью за тебя кока-колу. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери.
выпускной. Вот-вот не сдержу я предательских слез. Спасибо за то, что все было всерьез. Последний школьный звонок прозвенел. Наверное, что-то спросить он хотел. Еще постоим у двери, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я пью за тебя кока-колу. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милая школа, прости, прощай. Мы стоим у самого порога, и учителя грустят немного. Что же было им трудней нас, учитель, провожать? Прощай, прощай, школа, я пью за тебя кока-колу. И очень прошу, обо мне вспоминай. Бүгүнкү акыркы коңгуроо аземин Кыргыз Республиканын гимни менен баштап алсак. Учкан куштай учуп бараткан 2014-жылкы бүтүрүүчү 11-класстын окуучуларын акыркы коңгуроо аземине чакырып алсак. Gözlerinden yaşarır, hoş hoş öttüğün geceni. Демекчи акыркы коңгуроо аземин бүтүрүүчү класстар менен акыркы коңгуроону кагып ачып алсак.
ата болып баған мектеп директоры Саипов ағайымызды ақырғы қоңырау аземін ашып беруіңізді сөзге шақырамыз. Hurmatli o'quvchilar, ardaqli qo'noqlar, ota-onalar, hurmatli oilachilar, barchalaringizni shu bugungi 2013-2014 yil jiyintab жатқан Aqırq qo'ng'irov saltanati bilan chin yurakdan qutluyman. Barchalaringizga chin sog'lik, uzun umr қалайым, ардайым жақсылықтардың көзі болып, жашауыңызда теш болашағыңызды қалайым. Біздің білім беру бөлімінің басшысы Тынышбек Жумабековичтің атынан, жана ушул өзімнің коллективімнің атынан, жана өзімнің жеке өзінің атынан чын жүректен дағы бір жолы майрамыңыздар менен құттықтаймын. Turmuş yoluna dayadan adam şiddet жатышат. Bularga dagы şol turmuş yolu baysaldı bolsun. Uzun ömür bolsun, den soğuklары чың болsun. Şol бүтүрүүчү экзамендерди жакшы аяктап, şol келечекке жакшы кадамдар таштап, Кыргызстандын келечегине жараган жақсы инсандардан жаштардан болушуңарды каалайм. Ошол силерге биринчиден турмуш жолуңардын кадамын ар дайым ушул Кыргызыбыздын келечегине деген жүрөгүңөрдүн согушун каалайм. Ушул ата-энелериңердин, ушул айылдын сыйымына ээ болгон жаштардан болушуңарды каалайм. Биз ушул окуу жылын аяктап жатып, ушул жетишкендер жөнүндө айтып кетсек болбойт. Мына ушул окуу жылынын дагы олимпиадада бизде 15 окуучу катышып, андан 7 окуучу байгелүү орунтардын ээси болушту. Андан сырткары биздин агайыбыз ушул жыл мугалимине катышып, ушул 3-чү орунду алып келди, айыл өкмөтүбүздө. Андан сырткары өзүнүн окуучулары менен базар койгондогу жаш таланттар конкурсунун жеңүүчүсү болуп, областка жолдомо алып келди. Андан сырткары дагы ошол дене тарбия боюнча окуучуларыбыз бир топ ийгиликтерди алып келди. Кудай буюрса, мындан кийинки окуу жылдарда дагы ушул жакшы ийгиликтерди жаратабыз деген чоң ишеним этебиз. Рахмат баарыңарга, майрамыңар менен. Жол қарытып келген Саипов ағайымызды сөзге шақырамыз. Урматтуу бүгүн салтанат, ошо Aqırq qo'ng'irog'iga катышып жаткан салтанаттуу кеченин катышуучулары, бүгүн мына жакшы күн болуп атат биздин Сетказда, Aqırq qo'ng'irog'да 11 жыл окуп, ошол жерден билим алып, мектептин бособосун аттаганына 11 жыл болгон болсо, бүгүн ушул уяланып жаткан күндөр болуп атат. Ошон үчүн ушу Aqırq qo'ng'irog'iga катышып жаткан 11-класстын бүтүрүүчүлөрүнө биринчиден ден соолуктан ушу жалпы эле биздин бүтүрүүчүлөрдү ден соолук, иштегенде ийгилик, ушу келечек кең болсун булар үчүн. Мен ойлойм, Сетказдан ушинтип мектепти өтөткөндөн кийин делесин эң күйүп пышкан, ушул биздин үмүттөндүргөн келечектүү бактылуу биздин кыздар, балдарыбыздан болсун деп айтып кетем. Дайым ушу максатыңар ишке ашсын. Ушу эл жутуубуздун тынччылыгында жакшынакай болуп, Кудай буюрса, ушу балдар, ушу кыздарыбыз ушул жерде иштеп атыптыр, ушул жерде мынандай болуп биздин керегибизге жарап атыптыр деп биз үмүттөндүргөн балдардан, кыздардан болобуз. Рахмат.
менен Арзыкбаев агайды сөзгө чакырабыз. Урматтуу акыркы коруңгуро майрамдын катышуучулары, урматтуу ата-энелер, келген коноктор, окуучулар, ушул мектептин педагогикалык жамааты. Мына бүгүн бүтүрүүчүлөрүбүздү акыркы майрамдатып, чокус сапарына узатып, турмуштук эң жол жакшынакай маанай билим ала турган болсоңуздар, ушу жакшынакай билим алып, элге жакшы кызмат кылган жаштардан, кыздардан болушуңарды тилейм мен. Анан эми ушул бүтүрүүчүлөрдү ушунча жыл окутуп, жакшынакай кылып, чоңойтуп, кичинесинен айлар турасыздар. Мына ушул мугалимдер ушул балдарды ийгилиги менен жашап, ийгилиги менен бактылуу болуп жүрүшөт. Ошондуктан ошондой бакыттан эч калбаңыздар, сиздер дагы сиздердин да ишиңиздерде ийгилик болсун. Оорубай, сыркабай, дайыма ушундай жакшынакай балдарды тарбиялап жүрө бериңиздер. Мындан кийин ишиңиздерде ийгилик болсун. Урматтуу бир айдан бери айтып жүрөбүз, ушу акыркы коңгуроонун жакшынакай ийгилик өткөрүп атат. Ошондуктан акыркы коңгуроо күнү мына бүтүрүүчүлөр ата-энелер келип турасыздар. Ушу балдарыңыздардын жанында болуп, Агайыбызга сөз берсек. саламатсыңарбы? Аземинин катышуучулары, ата-энелер баарыңар бүгүн 14-сентябрда балдарыбыздын бүтүрүп атат. Булар эми келечектин жолунан болуп иштериңер ийгиликтүү болуп, билимиңерди мындан ары улантып, келечекте биздин Сейитказы айылынан чыккан көрүнүктүү инсандардан болушуңарды каалайм. Дагы чынакай маанайда ондай майрамдык эмеде даярдаган биздин мектептин директору Сайыпов акимди бир ыраазычылык билдирем. Молодец, мындан ары дагы ушундай бүтүрүүчүлөрдү чыгарып, биздин президентке чыгып бассын. Айыл башчы Муксаеваны сөзгө чакырабыз. Урматтуу бүгүнкү бүтүрүүчүлөр жана мектептин коллективи, силердин бүгүнкү бүтүрүп жаткан кече майрамыңар менен анан бүтүрүүчүлөргө узун өмүр, чың ден соолук, мамлекеттик дүйнөдөгү эмне деген жакшылык болсо ошонун баардыгын каалайм. Анан биздин буйрук менен тааныштырып койсоңор керек буларды. Ошол буйруктун негизинде жакшынакай болуп тарап кеткиле балдар. Ушуну гана каалайм. Алдыңкы сөздү жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөөнүн инспектору Жубатаева агайыбызга сөз берсек. Урматтуу агай эжекелер, урматтуу окуучулар жана бүтүрүүчүлөр. Силердин бүгүнкү болуп жаткан салтанаттуу акыркы коңгуроо майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле бүтүрүүчүлөр, силерге кааларым мектептен учуп чыгып кете аласыңар. Ушул жерден учуп чыгып чоң окуу жайларга өтүп, Кыргызстандын келечегине жараган чоң кызматтардын ээси болушуңарга мен тилектешмин. Дагы бир жолу майрамыңызга куттуктайм. Бул кезекте окуу бөлүмүнүн башчысы Мырзалиева эжекебизди сөзгө Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүн ак мектептин астанасына өтүп келген биздин коноктор. Кош келипсиздер. Баардыгыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен. Биздин бүгүнкү 2014-жы бүтүрүп жаткан 11 класстын окуучулары менен окуучулардын чын жүрөктөн куттуктайм. 11 жыл алган ошо билимин, теорияга алган билимин турмушта пайдалана бергиле, жакшы нерселерге. Бул окуучулардан жакшы, биз эң жакшы деген не десем, эң жакшы чыган жаштардан болсун. Эл келечегин оңду. мектеп деген окуучунун бактысы, билим алуу бул жашоонун ачкычы. Ошол адам табат бакыт ачкычы демекчи. Азыр үлгүлүү жүрүш-турушу жана эң жакшы окуган окуучуларга грамота тапшыруу үчүн мектептин
Сайып атындағы номер 47 орта мектебinin мұғалімі Ибраимова Дамира жаш буындар оқытуыны тәрбиелеудегі жетішкен игіліктері үшін сыйланады. Базарқорған райондық білім беру бөлімінің басшысы Усенов. Ушундай эле ардак грамота менен Баранов Таалай. Сайып атындағы номер 47 орта мектебinin мұғалімі Кулиев жаш буындарды окутуп тарбиялоодогу жетишкен ийгиликтери үчүн сыйланат. Ардак грамота. Ушундай эле ардак класс жетекчиси Насирдинова Гүлмира. Ушундай эле ардак грамота менен Ахматқулов Айжамал. Ошондой эле биз өзгөчө сыйлык даярдадык эле ушул быйылкы окуу жылында жаш таланттар конкурсунун жеңүүчүлөрү райондо 1-чи орунду алып, областка жолдомо алган кыздарыбызды, окуучу кыздарды сыйлап койдук эле. Кадырбек кызы Айденек. Ушундай эле грамота менен Банаева Нурпери 6-кы класстын окуучулары. Эң жакшы жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүш-турушу үчүн номер 47 Сайып атындагы орто мектебинин 1-чи класстын окуучусу Кошонова Нураида сыйланат. Ушундай эле грамота менен Нишанбаева Булгуда. Аскаров Камынбек. Ушундай эле грамота менен Бектенова Айзирек. Ушундай эле грамота менен Абдулатова Жасмина. Ушундагы 2-чи класстын окуучусу Оразалы кызы Мира сыйланат. Ушундай эле грамота менен Арсеитов Курманбек. Ушундай эле грамота менен Канатбек уулу Элиза. Ушундай эле грамота 3-чү класстын Абдыкайымов Нурполот. Каримова Айназик. Бек уулу Эрнис.
Эмбердиева Гүлназ. Жалилова Ханзада. Жумусбек кызы Мирайда. Жетишкендиги жана үлгүлүү жүрүш-турушу үчүн номер 47 Саитов атындагы орто мектебинин 5-классынын окуучусу Канжарбек кызы Айденек. Салимбаев Мукамбек. Автандил кызы Айсулуу. Окуучусу Жекшеналы кызы Аксамай. Айдана. Жанаргүл. Мырзак 7-классынын окуучусу Мырзакаримов Кылымбек. 10-классынын окуучусу Алтынышуулу Самак. Номер 47 Саитов атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Салимбаева Тахмина эң жакшы жетишкендиги үчүн сыйланат. Ушундай эле грамота менен Кубатбек кызы Дилнура. Ишиктери азамат монтип жакшы окуган кыздарыбызды, балдарыбызды дайыма стимул болсун деп кичине болсо дагы бир кызыкчылык бар. Кудай буюрса кийин дагы кеңейтүүгө аракет кылабыз. Ошон үчүн сыйлыгыңар куттуу болсун. Мындан кийин жакшы окуп, Кудай буюрса мына да чоң ийгиликтер жаратып жүргөн, мына чоң ийгиликтер жаралып атыптыр. Значит, биздин мектепте жакшы иштер болуп атыптыр деп айтсак болот. Ошон үчүн куттуу болсун. Мындан чоң ийгиликтер боло берет. Рахмат агай. Эми дагы биздин сыйлуу коногубуз Араңыздар бүгүнкү марекенин же болбосо майрамдын коноктору саламатсыңарбы? Ушул мектептин жамааты, окуучулары. Мен эмне демекмин? Мына дагы 1 жыл артта калып, 14-чү окуу жылда аякташып, кийинки окуу жылда жакшы ушул мектептин босогосуна аман-эсен ойноп күлүп келе бергиле. Ошондой коноктор 11-класстын ата-энелери, силер дагы мына алдыңарга балдарыңар бой тартып, кыздарыңар бой тартып, ушу уядан учурганы турасыңар. Силер дагы ушулардын дайыма жакшылыгына күбө болгула. Мектеп жамааты силердин дагы иштериңер ийгилик болсун. Силер сыймыктанган окуучулардан боло берсин. Ошондой эле ушул бүгүнкү канатын кагып талпынып учам деп турган 11-класска эми ар түрдүү жолдорлор, татаал болот, өдөсү болот, ылдыйсы болот, түзү болот, таштагы болот. Ошону жеңе билген окуучулардан болгула. Алдыңарга койгон максатыңардын баардыгы аткарыла берсин. Силерге дагы узун өмүр үчүн жаным жакшылыгын бере берсин. Ушул бир эле ата-энеңер, үй-бүлөңөр мектеп сыймыктанган эмес. Элиңер, жериңер Кыргызстан сыймыктана турган жаштардан болгула. Кыргызстанга таанылган жаштардан болгула. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен рахмат. Ошондой эле бүгүнкү арзыбаган ушул жакшы жүрүш-турушу жакшы, элге үлгүлүү болгон мектепте жетишкендиги үчүн бир арзыбаган кичине сыйлыгым бар эле. Ошону берип койгон уруксат бериңиздер. Урматтуу коноктор, окуучулар, биз баардыгыбыз билебиз ушул айылдын тургуну
ушулайдын активдүү болуп иштеп кеткен Калдар Боно агабызды ушул Боно агабыздын атындагы көчөдө турабыз биз ушу мектеп. Ошондуктан мына 2-3 жылдан бери Айчырак эжебиз ошол окуучуларга стипендия катарында ушул сыйлык берип келет. Азыр дагы ушул эжебиз Калдар Боно сыйлыкты жакшы жүрүш турушу сабакка толук катышкан жетишкен окуучуларга ушул сыйлык бар деп берип коесуң. Номер 47 Бардын Сайыпов атындагы 5-класстын окуучусу Курбанали кызы Айжамал мактоо баракчасы менен сыйланат. 6-класстын окуучусу ушундай эле мактоо баракчасы менен Курбанаева Нурпери сыйланат. Ушундай эле мактоо баракчасы менен Исмаил кызы Гүлзина 6-класстын окуучусу сыйланат. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 7-класстын окуучусу Аслан кызы Жаңылай сыйланат. 7-класстын окуучусу Кубатбек кызы Жаңылай. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 7-класстын окуучусу Кубанычбек уулу Эламан. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 9-класстын окуучусу Асман кызы Акылай. Ушундай эле мактоо баракчасы менен Алижан кызы Айзада сыйланат. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 9-класстын окуучусу Жумабай кызы Мурайым сыйланат. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 9-класстын окуучусу Кубатбек кызы Акылай. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 11-класстын окуучусу Бакытбек кызы Айбек сыйланат. Ушундай эле мактоо баракчасы менен 11-класстын окуучусу Кызыкбек кызы Нурка. Районун шахмат оюнунун жеңүүчүсү номер 47 Сайыпов атындагы 8-класстын окуучусу Кадырбек кызы Айденек сыйланат. Мактоо баракчасы менен. Ушундай эле мактоо баракчасы менен Базарбай уулу Абдыкалык сыйланат. Спорттук оюндарды муктуу уюштургандыгы үчүн келе жаткан экзамендерди жакшы тапшырып, жакшы кесиптердин ээси болушун каалайм ушуларды. Рахмат эжеке. Эми биз ушу 11-класска чейин ПАПЕС деп караган 11-класстын класс жетекчиси Насирдинова Гүлмира эжекебизди сөзгө чакырып. Меймандар, келген ата-энелер жана мен бүгүнкү 11-класста аяктап жаткан окуучуларым, сиздерге узак өмүр, чынден соң жакшы нерселерди каалайм. Ак жол, урматтуу менин бүтүрүүчүлөрүм. Мен ушунчалык мен айта турган сөзүм деле билбейм, таппай калдым. Ак жол силерге, урматтуу менин балдарым, кыздарым. Жолуңар дайым шыдыр болсын, жолдошуңар кызыр болсын. Дайыма силерге ак жол каалайм. ПАПЕС деп өстүргөн 11-класстын окуучусу эжекебизди сөзгө чакырып алсак. Ата-энеси
Эмнеде мышерде отурган баардыгыңарды майрамыңар менен мына балдарыбыз 11 класстарды бүтүп кетип атыптыр. Ушуларга эмне дейм, чын ден соолук, узун өмүр, келечекте жакшы окууларды окусун, эмне деген тілектеріне жетсин, ушуларга ушу аспандары ачык болсун, жолдору шыдыр болсун. Шыдыгына. Акылга акыл кошуп барктадыңар, билимге билим кошуп таптадыңар. Унутпайбыз эч качан биз сиздерди дайыма ага жүр деп айтканыңар деп майрам шаңына шаң кошуп жаркын маанай татылоо максатында 11 классын кезекти берсек. Кезекте 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн ата-энелеринен дагы сөз берип койсок дедик эле. Аблакимова Чынара эдикеге сөз берип койсок. Эмне дейбиз? Бардыңыздар куш келипсиздер. Бардыңыздар ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен ар бир инсан мындай убакыт бөлүп атайын келишти эле өзү бир эме. Ушунчалык келгениңиздерге бардыгыңыздарга казметтебиз, рахмат айтабыз. Эмне дейбиз? Ушу быйылкы бүтүрүүчү ушу балдарыбыздын Кыргыздын эң бир жакшы керегине жараган балдардан, кыздардан чыксын. Ушу Сейитказы, ушул кандайдыр ушу кеңеш айыл өкмөтү дегенде эле ушул жерде жашсын. Ак жол силерге балдарым. Эми ушуну биринчи А тамгадан баштап окуткан мугалимдерге чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз ушу ата-энелердин атынан. Ошондой эле ушу сыйлыктарды тапшырып, ушунчалык балдарга алдыга умтулуусу жакшы экен. Ушундай бардык жактан бар экен биздин балдарыбыз. Ушу дагы өркүндөй берсин. Дагы ушу Сейитказынын мектебин атын чыгара бергиле. Эмне деп коет? Бир дарак эксем дагы көлөкөсү болсо да пайда дегендей. Ушу тууган урук болбосок дагы ушу биздин айылдын балдары деп сыйлыктара турган балдардан, кыздардан чыксын, ушу балдарыбыз. Өмүрлөрү узун болсун. Анан ушу мектепте бир туугандай эле болуп калат. Ушу досума дагы азыраак болсо да кичине подарка кылып келдим эле. Ушу мектебине жаратабы, кандайдыр бир эме кылабы деп ушуну тапшырып коюшка уруксат этиле. Рахмат. Рахмат. Урматтуу биздин бүгүнкү коноктор, ошондой эле окуучулар, андан эсе биз бүгүнкү концерттик программабызды алгач Кыргыздын улуттук бийи болгон Кара Жорго бийи менен ачып алсак. Алгач 11 класстын форумун ачып алсак. Окуучу күндөр эми артка кайрылган, бизге карабай, бирге окуган, бирге турган
айтам хан Манастын урпагына, бабаларым мекендеген турпагына, мейман келсе оозандырып, ыйык тутуп, тейил кепкен салпка айланган туз нанына. Саламатсыздарбы, урматтуу ага эжекелер, окуучулар жана ошондой эле алыстан атартып келген меймандар, ата-энелер, бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамына кош келипсиздер. Жүрөгүндө туйлаган кыргыз каны, өзөгүндө туйлаган кыргыз яны, төрөлгөндө кубанган Манас менен. Барсыңарбы 47 жаштары? Күмүш жаштуу мугалимдер, андагы балаңарды билесиңер. Алардын ар түрдүүчө кесиби бар. Бири акын, бири доктор, бири инженер. Көрүнгөндө карааның, көлдөй толкуйт талабым, өмүрүмдүн азыгы, өзүң берген билим менен сабагың. Айланаңдан кетпеймин, ар убак сени эстеймин, тарбиялап өстүргөн, бакыт үйү, таалай үйү, мектебим. Коштошуу биздин кечебиз, бүгүн биз да бул мектептен кетебиз. Канча жылдар, айлар дагы өтсө да, болду эмне, кайра кайтып келбейбиз. Бийиктеги жылдыздарга жете албайм, классташтар кош болгун деп кете албайм. Бул мектептен коштошуп мен кете албай, азыр турам сырттан күлүп, иштен сыздай. Турамын, 10 жыл бою билим алып окуган, мектеп менен кош айтышар убагым. Деп кайгырып турган биздин булбул үндүү досубуз Базарбай кызы Майсараны жеке номерге чакырып алсак. Саламатсыңарбы окуучулар жана ата-энелер, бүгүнкү майрамыбыздан болсун. Сайраган булбул билинбей, көрүнүп көзгө илинбей, жаш кезең өтүп турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап билинбей, жаш кезең өтүп турбайбы, жадырап жайнап билинбей, селкилер менен алышып, боздойлор менен жарышып, жүрөгүм кетет сагып кадалап, чыкпай көңгө санадан, чачымды буруп замана, картайтпайт мени замана. Дүйнөгө келген конокпуз, кадырлашып калалык, бүгүн конок, эртең жомокпуз. Кезекти кур кетирбей, тилейиңе жаркын үмүт кош. Кейисиң да кечинде, эртең менен күндү күлүп дос. Күмүш күндөр миң, бирок досум түшүнгүн. Эң кымбатың эртең эмес, ушул күн. Ар дайым жакшы маанайда күлүп гана жүрүңүздөр. Анда эмесе азыркы кезекте биз кыздарыбызды фонограммага чакырып алсак.
Girip geldi canlı klaslaşım. Açıldırıp kirpiklerini bağladık. Sevimizde sırtay kapadık. Bir ok yazmamda birinci kaz. Klaslaşım, 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 klaslaşım. Candaşım, candaşım, klaslaşım, klaslaşım. Hayırlı kancı klaslaşım. Sen ilan gelmesler, ilan koyuş керек da. Buyaktakilar айтады, мектепти бүт албай эле зорлоп турган экенсиң дебесиң. Анда макул. Кийинчерээк эң алайлы азырынча бийлеп, ырдап, айланып шаны көрөйлү. Сендей досум айтылса кайтип жок дейм. Кел анда кезекти бий көрөйлү да, чогуу бийлейли. Макул анда чогуу бийлели. Karasın beni,
ишенген ак жолуңар. Балким өзі сезер, мейлі сезбесін, аяғында қаттыр, жазбайм атымды. Айтерек, неге термелет, сезімдеген шамал, аны терметет. Атымды атаса, сабақ сұраса, сүйем деген сымал, маңа сезілеттер. Есімде барды, өзгеше түшкін, мектептен қалды. Бас десе басбай, жаз десе жазбай, ажатқан күндір, жағайды, бауыр, жағайды. Мен бірінші атаман, сен екіншіден.